Арабаңыздар, урматтуу замандаш, сиздер менен Стоп Беспредел каналы жана мен Кайрат Кенжебаев. Бүгүнкү берүүбүздө Ош шаарына жакын жайгашкан айыл өкмөттөрүндөгү мыйзамсыз жерлерден сатылышы, чекке берилген жерлердин баасынын асмандап кеткенин, ал эми карапайым калктын жерге жетпей азабын тартып, алданып жаткан жагдайлары тууралуу кенен баяндайбыз. Башкача айтканда, 30 жылдан бери элдин канын мите курттай соргон Оштогу жер мафиясын ачык айкын далилдер менен көрсөтөбүз. Өзгөчө Кара Суу районуна караштуу Катта Талдык айылындагы мыйзамсыз жер сатууларга 15 жылдан бери айыл өкмөтүн башкарып, президенттин ротациялоо боюнча жарлыгы дагы таасир бербеген түшпөс ханга айланган Кантөре Жантөреевке кенен токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Bunu hiç kanıyorsun. Çimin basam adam. Geldin de gayrı sürete veresin. Mağa ver men. Mağa geldin. Mağa gelsen bana cevap vereyim. Onun mıyzamdı olsa da men. Kızıl kitap kılıp aldı degen. Niçin kılbay жүрөсүң азырачы? Kılıpos. Niçin kılbay atат барды? Niçin kılıbay atат? Aytpırayım mı? Niçin kılbay atат? Aylık ne var? Kosyistörüm. Eğer çıllarda men çıktıydı, kattasına bir sürü sot koyarız, o bu da özü bulup, manda men karşımın, o bu da, manda sıçka geldi. Kimge aytıplaşan? Evet, aylık öte uyuşturak. Aylaksa olmaydı. Aylık öte kaçan. Ben gosilistlerle varım. Ben 17. yılım, bu duşul yerde turup aytkanım. Kavarım var. 14 yıldan beri işte püt yerde vardım bir geleden. Afarım etpeysin dep, eğer ne olsa üstüne жазам dep, aylık öte büt bardı, şu bular koşunda ukazane verdi. Ошондо берди эле сизге. Берген, биссиз беребиз. Биссиз документ албайсыңбы? Катта Талдыктан Бир 100 000 кредит алгам. Аны бир убактынча төлөй албай калдым. Жериңиз бар экен, ошону арестация этебиз деди. Эттик деди уже. Анан арестке койдук. арестке койдук деди. Анан бул кандай жер экен деп мен түшүнгөн жок. Мен жерим жок болчу дедим. Десем, жок, жериңиз бар экен Торгой булакта деди. Биз бир сыйра көрүп да келдик деди. Семьябыздан менден улуу эң улуу эжем бар, 74-жылкы. Ошол эжеме дагы 3 кызын атында сатылган жерлер экен. Бул кишинин кайра айыл өкмөт болуп шайланган себеби мен мынтип ойлойм. Себеби мыйзамсыз берилип кеткен жерлер көп. Бунун атын жабыш керек бул киши. Кара Суу районунан эле 112 арыз бул жер гана маселеси боюнча. Ош шаарында жана ага жакын жайгашкан айылдардагы эң оорчундуу маселе бул жер көйгөйү. Жергиликтүүлөр үй салганга, оокатын өткөргөнгө жер ала албай жылдап кезекте турушат. Айласы кетип, чет элде миграцияда жүрүп тапкан акчасына асмандын башын чапчыган 50 000, 70 000 долларга жерлерди сатып алууга аргасыз. Муну президенттин Ош облусундагы расмий өкүлүнүн биринчи орун-басары Данияр Жаныбеков да тастыктайт. Бүгүнкү күндө ошол жанагы шаардын тегереги, Кара Суу районунун тегереги, Арабан районунун тегерегинде 6 соту жер 35 000 доллардан 50 000 долларга чейин кетет. Бүгүнкү күндө реалдуу баасы 6 соту жер. Кара Суу районунда 6 соту жер, 7 соту жер, 8 соту жер 60-50 000, 60 000 долларга чейин чыгып кетти баасы. Дал ушундай башаламандыктын орун алуусуна Данияр Жаныбековдун айтымында айыл өкмөттөрү күнөөлүү. Алар чекке бөлгөн жерлерди туш келди, бирин үстүнөн бирин сатып салышкан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун-басары Бакыт Төрөбаев, башкы прокурор Курманкул Зулушев баштаган бийлик өкүлдөрү Ош облусунун тургундары менен жолукканда көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн басымдуу бөлүгү жерлерге байланыштуу болгон. Башкы прокурор, министрлер кабинет төрагасынын орун-басары, Ички иштер министрлиги орун-басары келип, эл менен жолугушуу кылды. 112 арыз болду. Кара Суу районунан эле 112 арыз, райондон эле 112 арыз бул жер гана маселеси боюнча. Башка маселе көтөрүлгөн жок. Бүт эле ушу жер. Биринин үстүнө бирин сатканда эми буга чейинки айыл өкмөт, буга чейинкилердин ошол баягы мурдагылардын абийириндеги нерсе да бул биринин үстүнө бирин сатып салган. Бүт районду же аймакты айтууга убакыт жетпейт. Анықтан Кара Суу районуна караштуу Катта Талдык айылындагы жер көйгөйлөрүнө токтолобуз. Гүлнара Байзакова Катта Талдык айыл өкмөтүнүн тургуну 2010-жылы Бишкек шаарындагы банктардын биринен 100 000 сом кредит алып, пандемия малында төлөй албай калат.
Кийинчерээк алган насыясын төлөгөнү банкка барганда ал жактан анын Катта Талдык айыл өкмөтүндөгү жери ареске түшкөнүн кабарлашкан. Бир 100 000 кредит алганмын. Аны бир убактынча төлөй албай калдым. Андан арасынан бир 6 ай 7 ай өткөндөн кийин ошо кредит банкка арыз түшүрүп, кайра башкадан ушул айдан баштап төлөйүн деп барганмын. Ал жерден айтты, сиз эми будан улансаңыз дале болот, бирок ошол эмеси көбөйүп кетет. Ошону кайра төлөйсүз процентин. Эгерде ага ыраазы болбосоңуз, сиздин жериңиз бар экен, ошону арестовать этебиз деди. Эттик деди уже. Анан Ареске койдук деди. Ареске койдук деди. Анан бул кандай жер экен деп мен түшүнгөн жок. Мен жерим жок болчу дедим. Десем, жок, жериңиз бар экен Торгой булакта деди. Биз бир сыйра көрүп да келдик деди. Анан деп угуп кете бердим. Мындай өзүм эле төлөйм мен дедим. Ал жерди билбейм деле, жок жер болуш керек дедим. Катта Талдыкта өмүрү жери болбогонун айткан Гүлнара Байзакова мындай кабарга көңүл бурган эмес. Андан соң балдарына жөлөк пул алуу үчүн социалдык фондко кайрылат. Бирок Катта Талдык айыл өкмөтүндө жери болгондугуна байланыштуу жөлөк пул берилбей калат. Балдарыма пособие тапшырайын дедим, 5 балам бар. Өзүм квартирада турам. Анан ушул 5 балама барып эме пособие тапшырайын десем, ал жерден паспортту салып көрөт экен компьютерге. Эжеке, сиздин жериңиз бар экен деди. Кандай жер экен десем, ошто жериңиз бар экен деди. Анан болбойбу жер барларга десем, эми карап беребиз, бирок жериңиз бар экен деп эле койду да. Андан үйгө келип ойлондум, анан ушул жерди кандай териштирсем болот деп эжекеме чалдым. Эң улуу эжекем ошто турат. Бул окуядан соң Гүлнара айым туугандарына айтып Ошко барып, жеринен териштирүүгө киришет. Кара Суу райондук кадастр мекемеси жердин анык ээси жок эле Гүлнара Байзаковага жер каттап кызыл китебин чыгарган. Кантөрө Жантөрөев башында турган Катта Талдык айыл өкмөтүнүн токтому да бар. Колдорунун баарын болушунча жасалмалышкан. Ансыз келгенсип, ал жер дагы бүтүн бирөөгө сатылып кеткен. Барган күнү эртеси эле Кара Сууга алып барды. Анан госрегистрге бардык. Ушул Байзакова Гүлнара дегендин жери бар экен, ушуну карап бересиңерби деди. Дегенде эле ооба жери бар деп көрүп берди. Анан бул кандайча жасалып калды деди эле. Бул кызыл китеп жасалган давно эле деди да. Ошо Google'дан көрсөтүп берди. Ошолго карап эле андан кийин териштирип баштадык. Ошол кабинеттерге көбүнө киргенде буну ким жасады деп бири-бирине териштиргенде бирөөсү айтып калды. Гүлсара деди, Гүлсара деген эже жасалган экен деди. Анан ошондо айтып атышты, ал ким Гүлсара деген ким деп атышты да. Дегенде бул жер куруш кишинин аялы деди. Бул мындан сырткары Катта Талдыкка тиешеси бар экен. Ушул Катта Талдыкка тиешеси бар кишинин эмеси аялы деди. Азыр ошол сиздин жериңиз үчүн башталганда деле катталганда деле айыл өкмөт жана Кантөрө Жантөрөев болду. Катталган жанагы мен арыз түшүрүп, мен атыман бүт жазылган, кол койгондору такыр окшошпойт, бирок ошол жерде кол койгондору Кантөрө Жантөрө дегендер турат. Айыл өкмөтүнүн колдору турат. Менин атыман түшүргөндөрдүн колдору такыр окшошпойт. Ал СБ деп койгон колдору ал жерден бүт териштирдик. Эчтекеси окшошпойт. Сиздин паспорттун копиясы бар, анан колдору, арыздары совсем башка. Бүт. Бирок менин атыман эле түшүрүшкөн да, колдору башка. Ошол жердегилерге дагы териштирип көрдү. Барды көрдү. Кол койдуруп көрдү, мени жаздырып көрүштү. Точно бул эмес экен дешип бардыгы айтышты. Гүлнара Байзакованын бир тууган эжесинин атына да алардын кабары жок эле жерлер катталган. Бул жагдайлар боюнча бир туугандар Ош облустук прокуратурасына кайрылышат. Бирок кызык жагдай, жер сатуу боюнча анык далилдер, фактылар турганына карабастан, прокуратура бул иштерди кыскартып, ишти токтотуп салган. Семьябыздан менден эң улуу эжем бар, 74-жылкы. Ошол эжеме дагы 3 кызын атында сатылган жерлер экен. Алар да билген эмеспи? Алар да билген эмес. 3 кыздын атына жер чыса салып, анан сизде ол сатылып кетти. Сатылып кеткен ал дагы. Эжем өзүнүкү менен кошулуп 4 жер экен, аныкы дагы. Анын 4 жер экен. 4 жер аныкы. Меники бир эле жер. Мен ошол өзүм деле билбей элем, ошо финка аркылуу эме болуп билип калдым да. Жерлердин анык ээси жок эле, катталып, кызыл китеби чыгып, жада калса башкаларга сатылып кетип жатканы эмнеден кабар берет? Албетте, Катта Талдык айыл өкмөтүндөгү башаламандык белчесине чейин баткан коррупциядан кабар берет.
Эми экинчи далилге келели. Катта Талдык айыл өкмөтүнүн тургуну Айгүл Сатарованын айтымында 65 жаштагы Кантөрө Жантөрөев 15 жылдан бери айылды башкарып келет. Жаштарга орун бермек тургай быйыл кайра шайланып келди. Ага карата президенттин ротациялоо деген буйругу иштебейт. Башкача айтканда бир тыйын. Ал ээрден түшкүс ханга айланган. Айгүл айымдын айтымында Кантөрө Жантөрөевдин быйыл кайрадан шайланып келүүсүнүн бирден бир себеби Катта Талдык айыл өкмөтүндө мыйзамсыз берилип кеткен жерлердин артын жабуу. 15 жылдан бери ушул Катта Талдык айыл өкмөтүнүн башчысы болуп башкарып келет. Ушул күндө 65 жашта, жашы деле талапка туура келбейт. Баягы башка жактан которуп туруп айыл өкмөттөрдү шайлап атпайбы? Мунсунда бул кишини андай дагы болгон жок. Ратификация болбой эле жөн эле кайра эле өзү шайланып келе атат. Себеби бул кишинин кайра айыл өкмөт болуп шайланганын себеби мен ойлойм. Себеби мыйзамсыз берилип кеткен жерлер көп. Бунун артын жабыш керек бул киши. Мындан тышкары Айгүл Сатарова айыл өкмөткө караштуу интернационал айылында мектепке делген жерлердин чекке берилип кетүүсүн, көчөлөрдүн туура эмес бөлүнгөнүн далил катары жеринде бизге көрсөтүп берди. Орду калмак турсун, мынага окшогон жерлерди, жолдун жээктерин, жол боло турган жерлерди дагы чек чыгарып сатышты. Бул жердин тургуну эместерге дагы берген фактылары бар. Жана ошондой эле бул кишинин мына жерде сиздер көрүп турасыңар, мына үй жол келет эле. Бул жол, азыр келет эле мына жолду көрүп туруп атпайсыздарбы? Ушул жолго үйдү берип атат. Бул байкуштар деле үй салыш оңой эмес. Бир кыйла акча кетирип туруп салып атат. Эми ушундай кылып туруп колунда жок кишилерди кыйнаган эле айыл өкмөт болуп калды. Документациясын да документациясын мен билгенден бул жерде айыл өкмөтүнүн токтомун эле чыгарып туруп берип коюп атат үйдү. Госрегистрге барганда код коюп бере албай калат да. Кызыл китебине келгенде, госактыга келгенде ушул жерден токтоп калып, эртеге трансформация болот, бүрсү күнү трансформация болот, андан кийин аласың, бүгүн аласың, эртеге аласың, мен элди алдап эле келе атат. Мына жер жол. Жолдо салынып турат мына үй. Карабайсыңарбы? Бул жол мына жерден түз кетиш керек. Бул үй жолдо салынып турат. Бул жака кете турган жол ушуну менен жабылып турат. Мындай эле ушундай эле жерди чекке берип койсо, анан эми тегиздеп үйдү салып атышат. Бул жол тууру мындайдан чыгып кете турган жол болуш керек эле. Бул жак жамбоор жер болгон. Бул жерге эчтеке кылганга болбойт, эми көрктөндүрүүгө эле бактарак эгип койсо болуш керек эле. Жана катуу жанында бирдеме болсо көчүп сүрүлүп көчүп кетет. Ар жагы жак. Жок, туура жол болуп чыгып кетиш керек. Онда тет жолго кошулуп кетиш керек. Мындай болуп келгенде үйгө келип туруп калып атат. Бул жагы мыйзамдуу эле акыркы чектер. Мыйзамдуу акыркы чектер. Ушулар менен токтош керек болчу. Мына жол мындайдан жол болуп өтүш керек эле. Келди да бияк чек болуп калды. Бирөөгө чек кылып берип койду дагы жол жабылып калып атат. Катта Талдык айыл өкмөтүнө караштуу Баш Булак айылынын тургуну Акылай Акимбекова дагы айыл жергесиндеги көйгөйлөрдү тынымсыз көтөрүп келет. Акылай айымдын айтымында Катта Талдык айыл өкмөтүнүн башчысы Кантөрө Жантөрөев өзүн өзү шайлап, башкача айтканда жергиликтүү депутаттардын добушун сатып алган. Бизде айыл өкмөтү 15 жылдан бери өзүн өзү шайлап алып эле, башкача айтканда сатып алып, депутаттарды сатып алып, араптардын үйүн, жалаң туугандарын сатып алып шайланып алган. Кечегиде дагы кыйтырлык кылып, депутаттарды тең кылып туруп, анан дагы өзүн ортодон эле сүйлөшүп, айыл өкмөтү койгон баланы алдап, ошентип дагы айыл башчы болуп, айыл өкмөт болуп алды да. Буга мен абдан наразымын. Биздин Баш Булактын жаштары иштеш керек болчу, ал жерге башка айыл келип, айылды өнүктүрүп турган жаштар иштеш керек болчу. Акылай Акимбекованын айтымында 2010-жылы Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен Баш Булак айылына киргизилген таза суу долбоору бүгүнкү күндө иштебей турат. Карапайым калк техникалык сууну ичүүгө аргасыз. Таза суу 2017-жылы таза суу АБРдан бөлүнгөн, ошону айыл өкмөткө өткөрүп берген. Азыркы учурда бир дагы суу түтүктөр иштебейт. Бардыгы союздагы түтүктөргө эле улап койгон. Ошол себептен бизде азыр таза суу жок. Элдер кудуктан суу ичебиз, технический суу ичип атабыз. Мындан тышкары Катта Талдык айыл өкмөтүнүн башчысы Кантөрө Жантөрөев жергиликтүүлөр 5 сотук жерге жетпей кыйналып турганда, ал жакындарына гектарлаган жерлерди ижарага берип келгенин Акылай Акимбекова кошумчалады. Баш Булак айылындагы
жарандардын бирине дагы ушул экзотик жерди бербей койгон. Угушума караганда Жали Атамбаев деген бизнесменге этаждуу үйлөргө алмаштырып сатып берген деген кабарды угуп атабыз. Ошондой эле жайыт жерлерде пулдуу адамдарга, биздин мал бага турган жерлерде пулдуу адамдарга документи жок эле бакка айландырып салышкан булар берип. Азыр чындап текшерип келсеңиздер, ал жерде документи жок эле жашалган. Анан алар чорныйлары менен анча-мынча айткан балдарды коркутуп үркүтүп айттырбай келет. Өзүнүн баласы менин үрүшүмдүн жанында жайгашкан 10 гектар жерди 15 жылдан бери эч кимге бербей иштетип келет. Эми катта талдык айыл өкмөтүндөгү Торгой булак дыйкан чарбасынын 1996 жылдан бери иштетип келе жаткан 36 гектар жердин 6 гектардын трансформацияланып чекке берилип кеткенине кенен токтололу. Дыйкан чарбанын жеке менчигинде туруп, кандай негизде катта талдык айыл өкмөтү 6 гектарды чекке бөлүп жибергени таң калтырат. Ал эми дыйкан чарбанын өкүлдөрүнүн эч кандай кабары болгон эмес. Талаш тартыш 1 жылдан ашык убакыттан бери уланып келе жатат. Дыйкан чарбанын башчысы Женалы Батырбеков менен жеринде барлашып, талашка түшкөн жердин тагдырына көз чаптырдык. Булар чындыгында 2021-жылы жаңжалыбыз мурдатан эле булар бизге тескери неме таасир этип. Айыл өкмөтпү? Айыл өкмөт мурдатан келген. Кантөрө жантөрө. Кантөрө мурдатан эле. Анан одан мурда жер адиси Шарап, Уданов Шарап деген бар. Бүт бардыгы адиси болгон болуп, сөзү мына картанын гедески сартканын чекиттерин билбейт экен. Картадан өзү кол коюп берген карта мына. Өткөзүп берген. Ошол. Бул эмес спутниктен алынган го, э? Бул ошо Google менен тартылган эме. Google картадан алынган, э? Анан ушул жерде мынау жерде бизден мынау бурчту 6 гектарда ошон биздин карта өзү өткөзүп берген картанын ичинен неме трансформация кылып неме чекке берип атат. Айыл өкмөтү өз чыгарып бергенден? Ооба. Анан кийин эми бул кача тактап көрсөтсөңүз. Мынау жерден такаса. Ушул жерде алып атат. 6 гектар жер. 6 гектарда. Анан бул жерде 1 жыл мурда мен эскерткенмин. Айыл өкмөтүнө. Бундайда биринчиден 2009 жылы биринчи жалпы код жана үрүш жер болобу, башка болобу, бул жер 2009 жылы чыккан баягы өкмөттүн закону мораторий деген бар. Айыл чарба бакта жерлерди муниципалитетке бергенге запрет эткен. Анан кийин 2019 жылы ошол жылдарда депутаттар да ошо кошумча кабыл алган ушуну боюнча. Ошого каршы кетип атасың деп бул жерде жооп берип калсын дегенде мени ошол убакта мен конторага кирип бирөө эле ортону салгандан айтканда баягы жер адысын мен алдымча сөккөн. Сен мени ошо заблуждать этип неме кылдың деп. Контора мырзабы, өзү айыл өкмөтпү? Айыл өкмөтү сөй урушуп, анан кийин биз мына карта кете берсен өкмөткө кеттик эле. Кийин келгенде биз таркатпайбыз, аны токтотобуз, канча чийбиз. Бүт документтер башкаттан жасап болбойт. Калган өтө берсин деп кенен. Кайсы жыл болуп атат бул? 2021-жылы. 2020-жылы токтотобуз, бербейбиз деген чекке. Ооба. Женалы Батырбековдун айтымында 36 гектар жер дыйкан чарбанын карамагында өткөндө бардык тиешелүү документтери такталып, ошол кезде мамлекеттен каттоодон өткөн. Дыйкан чарбанын ар бир мүчөсүнүн колунда жеке менчик экенин тастыктаган документтери бар. Токтом келип чыгарып туруп анан чекке бөлүп жиберип атабы бул? Ооба. Документте берип коет да. Ооба, документтер берип. А бирок силердин токтом турат. Токтом турат. Элердин кызыл китептери турат. Сатып алган документтер бар. Жеке менчик боюнча мамлекет эчтекесин бул сот аркылуу жокко чыгарбай туруп эле. Жок. Берип жиберет. Ооба. А эмнени негиз кылып атат Кантор Жантөрөев? Биринчиден трансформация келди. Алар билип туруп эле кылып атат. Билип туруп. Себеби адамдарды салды. Ушулардын жерин алабыз. Документ бар билебиз. Ола госистен сүйлөшүп каттатырбай койдук. Каттарга ошону беребиз, сен үн чыкпа, сен аралашпа деп мага бир канча адамдарды салды. Мен макул болбодум. Себеби алар деле адам. Бирөө өдө бирөө кылды эмес. Анан буна дыйканчылар бирден бири кетип калса, бүт булар жон койсо бардын бузгусу бар. Анан булар мындай кылды. Өзү өткөзгөн мындай карта бар да, чекиттери бар. Мына мындай чекитти өзү өткөзүп берген мындай акты бар. Айыл өкмөт. Мына акттардын размерлери бар мындай, размерлери. Мына ошо размерлери коюлган картасы турат. Ким колдору бар мында? Бул жерде айыл өкмөттүн жер адисин Шарап Уданов деген. Шарап Уданов деген. Ошол. Мына мен мына район жетек, районну баягы Баймуратов. Ошо убакта аграр жер ресурстары боюнча иштейчү эле. Ошол өткөзүп берген.
Ошонун ичинен мыналар болуп туруп колго берген жеринен өзүнүн колуна өзү протокол кылып мыйзамсыз мындай иш кылып атат. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматы түптөлгөндөн кийин дыйкан чарбанын 5 мүчөсүнүн жерлерине кызыл китеп дагы берилген. Ал эми калган мүчөлөрү азыркы учурда ала албай жүрүшөт. Себебин Женалы Батырбеков төмөндөгүчө түшүндүрдү. Менчиктешилген атайын токтом бар. Onu дагы ысыргычтарга башка барып алып агитация кылып, неме кылба, каттабагыла, жер биздикиде бола заблуждение барган. Анан кийин мына бакчыларды биз жерди біз алып коебуз, сер бекер орготосуз деп. Ушул бакчада ээлик кылгандардын кызыл китеби, э? Ооба. Biz эми карыздар төлөгөндө Омонов Жамшит деген кишиники. Договор купли-продаж. Ошол вакытта аграрный центр земельный реформа. 2002 жыл. Ооба. Ошо карызын сатып алганбыз. Мына токтом ошол Сазырдын центр земельный реформанын карасындагы. Бул жерде мына көөлүгү, мурда менчиктешкен көөлүгү. Ошондо мынабы неме тартыңыз мисалы. Омонов Жамшитбек Алма бактын карыз милдеттемелери негизинде менчиктеш жөнүндөгү 8 бул комиссионубуз бар, мисалы 853 сом. Мынабы ошол Омонов Жамшитбек ачы айылдагы Алма бактын карыз милдеттемесинин негизинде менчиктештирүү жөнүндөгү 12100 сомду түзөт деп жазылат. Мына турат. 2002 жыл төлөп. Ооба. Бул мынабы ошол биз төлөгөндө мурда кийин кооператив болгон, ошол баягы карыз болгон мурда бирлик совхозунун кийинки уюшулган кооперативине төгүп бергенбиз. Ал мамлекетке төккөн, өздөрүнүн карызын жойгон да. Мынабы төккөндө анык деп, мындай аныктама анык керектүү жерге көрсөтүлүп берилет деп мына. Жогоруда айтып өткөндөй, азыркы учурда Торгой булак дыйкан чарбасынын жеке менчигиндеги 36 гектардын 6 гектары чектерге бөлүнүп, айрымдарына курулуш иштери жүрүүдө. Дал ушул трансформацияга кеткен 6 гектардын ичинен 2 гектардын ээси болгон Ачы айылынын тургуну Тагайбек Омоновго айыл өкмөтү тарабынан эч кандай билдирүү берилген эмес. Анын ополтоодо эмгек, каражат жумшап, маңдай терин төгүп, иштетип, гүлдөтүп жаткан бага учурда талашта. Ушул жерде 36 гектардын ичинен 2 гектар менин багым бар. Анын ичин айыл өкмөтү эч кандай бизге билдирүү бербей туруп, же болбосо силер трансформацияга кетип атат жериңер деп мындай билдирүү бербей туруп эле быйыл эле чыкты, ушул биз трансформацияга тартабыз депчи. Анан биз мына бакты биз мантип көгөртүп келе атабыз. Эми баягы бул жер кайракы жер болуп келет да. Кайракы жер болуп, сууну мотордон бир 2 километр, 3 километр жерден сууну мотор менен чыгарып, анан ушинтип көгөртүп атабыз да. Анан ошого биз мынаны эгип атсак, айыл өкмөттүн жер адистери келип Сенин кабар жок. Айыл өкмөттүн жер адистери келип, биз баягы көчөт берди алма болгон. 36 гектар чоң алма бак болгон. Алма бак, алма карып, анан чекесинен өзгөртүп, жаңы көчөттөрдү эгип келе атсак, айыл өкмөттүн жер адистери келип, быйыл экпейсиңер, биз муну элге беребиз, трансформация кылып деп эктирбей бут тосуп келген. Анан быйыл күздө мынтип бизден сурабай эле кечегиде келип эл менен мындайча айтканда айылды экиге бөлүп алды. Бакчыларды бир тарап, элди бир тарап кылып, мындайча айтканда бир айылдагы элдерди бөлүп алды. Анан ошол элди бөлүп, мындайча айтканда эки элди чабыштырып атат. Бир айылды экиге бөлүп алыпчы. Бакчыларды бир тарап кылып, мени элди бир тарап кылып. Кандай бир жерде жер жок, ашыкча жер дейт. Ашыкча жерди жана көрдүңөр, жетекчибиз көрсөттү картаны. Ар жерден, мисалы, ар жерде бар да ашыкча жерлерчи. Ошон үчүн булар жок деп атат. Булар бир катардан алып атат. Ушул катарды эле алып салып атат да, э? Ушул катарды. 6 гектар кум төгүлүп тур монун баарына. Чектер коюлуп тур мына. Мына уже элге берди. Элге берди. Документациясы жасалып калды. Документациясы жасалып, кызыл китептери жасалып, ушуну алып берди. Эми биз айтып атабыз, жок, бул мыйзамсыз кетип атат. Бул кандайдыр бир айыл өкмөттүн кызыкчылыгы бар да. Биз керек акимге чейин бардык. Мына 14-15 жылдан бери иштеп атасың. Иштеп атат. Биз неге муну ротация кылбай атат? Мындайча айтканда, бул кабарым бар. 14 жылдан бери иштеп
бүт жерди барып берип келген. Мисалы мына жакты карагыла. Бул кайсы айыл? Торгой булак деген айыл. Ушул жерден көп болсо 30га жетпеген гана бизде учету бизде. Каттабулак айыл өкмөтүнө. Ушул жерде бир 30га жетпеген эле адам биздин айыл өкмөттө катталып турат. Калганы бүт башкалар. Эгерде мисалы мен бу жерден жер алсам, учету бияка болуш керек да. Ошол сыяктуу эле Чочундарга эле берип келет. жолчундарга берип келет. Эми ал бизге караңгы. Билбейсиз, маалымат жок. Маалымат жок. Себеби дегенде жолчун адамдар, биз таанылган адамдар, анан ушул жерди мындайча айтканда 14 жылдан бери келип, айыл өкмөттүн мындайча айтканда мындай чекке бере турган жери калбады да. Мына адырларды берип бүттү, мына сөк завод дейт. Ошо айыл өкмөткө таандык жерлердин баарын берип бүттү ошондо. Мындайча айтканда берип эле бүттү. Ушул жер калды. Ушул жер калды, ушул 36 гектар жерден ушул жер калды. Ошол үчүн эми бул жерге атака кылды. Биз Торгой булак дыйкан чарбасынын бир катар өкүлдөрү менен биргеликте Катта Талдык айыл өкмөтүнө бардык. Айыл өкмөтүнүн башчысы Кантөрө Жантуроев менен жолугуп суроолорубузду узаттык. Машина чыкты, ресми бар. Арандай кагаздар. Карайда кой. Эмне болду ошону айтсаңыздар. Эми мынакей келип жолугуп атабыз сүйлөшөлү да бияқта. Бул азы 21-жылы мага асып саны кайрылган. 21-жылы? Ошо жериңерди алып атабыз. Сен каршылык көрсөткөгүлө ана мына деп өзү болгон сөз. Ошол жерде сүйлөшкөнбүз. Анан биз ондай бакка кирилбейт. Мурдада үлүш жерибизди алып койгула. Эми бакка өтсүңөр деп. Анда уже чоң скандал болот, соттошуп, последствия өтө жаман болот дейм. Анан кийин ортодо бир мен кудам бар, onu ортого салып башлаганан анан ошондо баягы эми документ кетип калды, трансфер кетип калды. Onu баардыгын бир канча документ менен бузулбасын, келгенде тийбейбиз, ошо боюнча карап бирок тийбиз. Бул документ келишмей шарт токтом чыгарып шерке буруп атат. Келишип алып туруп. Чекке бөлүнүп кетти. Ооба. Анан кийин ал жерде адамдар, жоо адамдар бар да. Атайын сатып алган квитанциялар бар. Ангиясы да айыл өкмөт сатып атат. Ооба. Эми мен жооп берейинби? Сиз эми жооп берсеңиз. Бул 6 жолу прокуратура текшерди муну. Прокуратура чечим чыгарып. Amo трансформацияны, Ошолушулардын арызы боюнча. Анан кийин булар Оштун сотуна ишенбей Бишкектин сотуна берди. Бишкектин соту кече бир инстанцияда карады. Туурабы? 6 гектар боюнча. Жок, ошто администрация. Жок, Бишкектин соту. болуп атат дейм, азыр соттук процесс болуп атат. Жок, ал болду уже. Болду. Бишкекте административдик сот ошо 6 гектар боюнча мындай кылып чечим чыгарды. Булар кайрылган. Ошол 62 номер 62 Кыргыз өкмөтүнүн токтомунда 6 гектар трансформация дегенди жок кылып бергиле деп. А мына азыр Бишкектин соту административдик соту чечим чыгарып атат. 48 сан токтомунун 1-бөлүмүндөгү 62-6га деген цифраларды жараксыз деп табуу жөнүндөгү дуарыз канааттандыруусуз калтырылсын деп. Булар алган бак турган аянт, айдоо аянты. Бак 20 жыл, 30 жылда ал куурайт, ал мүлк жок болот. Ал категориясын өзгөртпөйт. Ошол айдоо ойдан калат. Көрүп атпайсызбы? Жеке менчикти берип атпайбы? Жеке менчик мүлктү берип атат, мүлктү. Кандайча? Бакты берип атат, бактын өзүн, жерди эмес. Эми бак менен жер өкүп жеке менчик бакка да берилбейт да, контролумузда. Мисалы деп берилген да. Китебин көрсөңөр ошо. Мисалы зданияны берип турган жер меники деп башка алып коебу. Мен ошону түшүндүрүп атам. Азырчы имаратка тиешелүү жер болсо ажырагыс болот. А бактын өзүн булар алып атат менчикке. Жер жөнүндө эрде документте жери кошосун деген жери жок. Сиз айтыңызчы, кандай? Айтсын. Май отуруп алыңыз жакын. Жанагы өйке, сиз айтсаңыз эмне болуп атат? Бияга айтып атат. Сизде болгон документация бар экен, акт бар экен, өзү да жер менен иштеген экен. Ооба. Бул жерде 96-97 ошолдогу айыл өкмөтү бизге полный кылып туруп, дыйканчара уюштуруп өзүңөр кара деп бизге жерди официально передача акт менен берилген. Кечеп карталар көрдүм, передача кол коюлган, карта турат. Анан кийин булар 42 об деген совсем башка жакты тартып алып 42 деп атат. Биз баягы немеси бар. Жерден башка жактан албай эле сиздеркине болсо болот ошо. Ооба. Биринчиден айыл чарба багытындагылар бул эгер бир ошол айыл чарба багытында жер
башка жака берилип, ол кийин айыл чарбагатын колдонбой калса, сен сельхоз потеря төгөлөт. А бизде сельхоз потеря болбойт. Ошо айыл чарба багында эсептелет. Бул бир. Анан бул эгер ошо жерде көп нерсени же түшүнбөйт, же булардын жер адистерди өзгөчө түшүнбөгөндө болот. Биз 2002 жылдары атайын багы илгерки колхоз совхоздордун карыздарын жоюу, карыздар милдети төгүү эсебине менчиктештирилген. Менчиктештиргенде мындай дарак менчиктешилбейт. Жер менен ошо. Ошондой болот. Бирок бир майнаптуу баарлашуу же суроолорубузга так маалымат ала алган жокпуз. Кайым айтуушуулар менен коштолду. 21-жылы биз ошол жерде алабыз, сен каршы чыкпа деп менен суранган. Сизден суранды. Суранган бу жерде. Бир катында орто алып, онан кийин дагы 2 жана ортага салды. Ал бирөөнүн мүлкү, оям адам деп мен айтканмын. Бирөөнүн мүлкүн кантип бирөө деп, ону жаңгыз бала эч ким болуша албайт, аркасында адамы жок деп неме кылып, мына эч кандай чымын болсо адам. Келдиң да кайра сүйлөтө бересиң. Мага бер, мен мага келдиң. Мага келсең мына жооп берейин. Бул мен жашы 65тен ашты. Мунун өсөр эмес, көлөрүбүз эле калды. 21-жылы жалдырган. Мен өмүрү жалдырган эмесмин мунун алдына барып. Жери да сураган эмесмин. Өмүрү. Жалдырган эмес. Мен 17-жылы мына отурсаң мен сүйлөп атам азыр. Сен сүйлөн жөн турдум мен. 17-жылы мен мына ол жерде айткам кабинетте. Колуңдан келсе, колуң мыйзамдуу болсо документ. Кызыл китеп кылып ал деген. Эмне үчүн кылбай жүрөсүң азырга чейин? Кылып атабыз. Эмне үчүн кылбай атат бардыгын? Эмне үчүн кылбай атат? Айтып берейинби? Эмне үчүн кылбай атат? Айлык неме бар? Госрегистр. Эгер силерди менчиктеди каттасыңар биз сотко беребиз, обу деп, бул мында мен каршымын, обу деп мындай сычка келди. Кимге айтыптын ошону? Мына азыр Айлык жарыя болот. Сен далилдеп берген ошончу. Далилдеп берем. Кеттештиресиң. Далилдеп берем. Госрегистр айыл өкмөттүн тили менен иштебейт. Жок, далилдеп берем, бар. Эгер мыйзамдуу болсо госрегистр айласыз кылып берет аны. Айласыз кылып берет. Ошондо стычка болуп, анан кийин бул адамдарды сен айткан 23 адамдын бардыгы кызыл китепти болбой атат. Эмне үчүн? Мен айыл өкмөттүн инициативасы менен. Айыл өкмөттүн Сен дарак сатып алдың, жер биздики, экпе, деги турбу, келпе. Мында концертиңерди койгула туугандар. Силер мыйзам мына карап атабы? Анан мен жалдырабыз, мени чакырды, мээрге чыктым, ушу кабинетте сүйлөштүк. Мен бир кудам бар, кудам ортого салып, ошол жерлерди алабыз деди. Біз оям адам, менчикте көлү бар, акча төккөн. Мен ондайга барбайм дедим. Азыр ишке тууралуу, ишке прямо ишке тиешелүү бар нерсени айтады. Сен андай кылдың, мындай кылдың, эмне кереги бар? Азыр 3 станцияда сотто каралып атат. Давай каралып бүтсүн. Ким күнөөлүү болсо жооп берет. Сен эми келип алып эле телевидение чыгарып мындай берсең эле мен күнөөлүү болуп калбайм. Эгер мыйзам действительно Жантүрөев күнөөлүү десе мен тартам азабынанчы. Сен ойлонбага. Анан кийин мен азырга чейин Госрегистрдин директоруна айттым, жети иштеп берипсиңер. Эмне үчүн калган бербейсиңер? Эмне дейт алар Госрегистр? Бере албайбыз деди азыр. Бербейсиңер, бере албайбыз деди. Эмнеге бере албайсың? Бере албайбыз биз, азыр бере албайбыз. Бул кандайдыр сөйөтүнүп берип кеткен, мыйзамсыз. Эмнеге мурда берип кеткен азыр да? Эмнеге мурда? Аны өзүнөн сурайсың да. Сиз баягы кызып көрүп, ошак кызычуу проблема болуп атат. Эмне үчүн буларга бешөөнү берилген дагы калганына берилбей кеткен? Аны өзүнөн сурайсың да. Мен Госрегистрдин директору эмесмин. Сиз айылып кетти, билесиз, ошо. Мен айтып атпайм, мен бирөө үчүн жооп бербейм да. Барып сурай бергиле ошону. Маалыматыңыз жок анда, э? Маалыматым жок анда. Сиз кошумчаңыз барбы аны? Кошумча бар, официальный. Сиз айтыңыз айылып мына аксакал. Мына барды. Мен өзүңүз айтып бересизчи. Бар, расуд келди, а? Сиз каттоо кызматына бардыңыз да? Барды, барып неме кылып, айыл өкмөтү каршы чыгып атат, бул жазат деп, буну баягы неме кылган үчүн мен дагы мени сүйлөйт, обу деп бул ар түрдүү айткан үчүн бул берки жасап бербей койду буга. Эми мындайда Мен мисалы эгердечи менин айтканыма көнбөй коюп, жасабай койгон бул кылмыш. А мыйзамдуу нерсени жасабай койгон. Вот ошо кылмыш. Биз кимне үчүн берди? Эмне үчүн бербедиң? Мына кылбайсыңбы? Сен азыр көн алдың да. Ооба. Барып айтпайсыңбы сен? Мынауну бердиң. Эмне үчүн муну бербей атасың деп айтпайсыңбы? Айыл өкмөтү уюштуруп Андай нерсе болбойт. Айыл өкмөт качан башкарып калган. Мен госрегистрлерге барып 17-жылы мына бут ушул жерде туруп айтканмын. Калган китебиңди кылып алдың азыр мыйзамдуу болсо. Багасы мен бияка болуптур деп кылып ал дейт. Наракка барып туруп бүт бер сен кылсаң, мындагы сен сотко беребиз деп туруп болот, коркутуп, олар коркуп неме кылып шантаж кылгандан жасабай келди. Аксакал, сиз жакын келип койсуз. Бул эмне болду сиз? Эмне дедиңиз эле? Мен аракет кылдым, мен өзүм мен дагы чуркадым. Айтышты
айыл өкмөтүнөн келип атат, каршы чыгып атат деген сөздү айтты. Мен кимиси айтты, кимиси барды, мүмкүн айылдан эле барыштыбы, мен билбейм да чындыгындачы. Мындан тышкары биз Баш булак айылынын тургуну Акылай Акимбекованын айткан суу маселесин да көтөрдүк. Бирок Баш булак айылынын башчысы Алмаз Тукуев баары жайында экенин билдирди. Анын айтымында Баш булак айылында таза суу эч кандай үзгүлтүүккө учурабай эле иштеп жатат. Дагы бир суроо бар эле, суу боюнча маселе бар экен да, ошол суу кайсы айылда дедиңиздер? Башбулакта да. Бул Башбулакта бир суу боюнча 36 чыкпайт экен. Мына көрдүңбү, мен айтып атам го, үчөө бир команда болуп сага айрылган адвокатынын эмес идеясы менен сен келип атасың да. Мен айтып коеюн. Карашы айтып берейин. АБРдин каржылоосунда 35 миллион долларлык проект болгон. Доллар 2001 жылы. Мен 2010 болдум. 2009 жылга чейин прием болуп бүткөн. Биринчиси, экинчиси 12 миллион доллар Каратай Нариман айыл өкмөтүнө, 23 миллион Башбулак айыл өкмөтүнө Каттаталдыктын айылына. Муну общественный комиссия түзүлүп, бардыгы иштеп бүтүп приемка болгон. АБР тендерди өзү өткөзөт. АБРди прокуратура текшере албайт экен. Мен айттым кече булар аздангандан кийин. Прокуратурадан сурандым. АБРдин офисине кайрылып туруп, документтерди алып туруп, жантөрөп жеген жерди таап бергиле дедим. Десем биз аны текшере албайбыз, бей өкмөтү деди. Текшере албасаңар эмес араз болгула дедим. Азыр булар тендерди өзү тандаган, Интерпланета деген ишкана иштеген экен. АБР өзү тандаган. АБР өзү тандайт, өзү приемка кылат. Бүтүп, пайдалан деп сопууга берет айыл өкмөтүнүн. Ошо айылдагычы. Юлдашев Ахмат деген киши өткөзүп алган экен ошолорду. Ал сиз айыл өкмөт эмессиз? Мен 10 жыл болдум өкмөт. Анан кантип мен 1,5 миллион жеп коем билбейм да. Бүтпөгөн сен бирок силе кабыл кылгансыңар да. Кабылды АБР өзү алат аны. Жок, айыл өкмөтү хазайынчы. Вообще түшүнүп жок экен да суу боюнчачы. Сен түшүнүп турсаң, угуп турсаң, мен сага аз түшүндүрдүм кыргызча. АБР тендер өткөзүп подрядчыдан деп подряд бүт подрядчыдан өзү кабыл алат. Кабыл алгандан кийин сопууга өткөзүп берет. Ал убакта айыл өкмөттүн балансында эмес эле. Суу иштеп атабы? Иштеп атат, азыр күндө эл ичип атат, кече барып көрүп неме кылышкан. Ар 4 ай 5 айда хлор салып иштеп эл иштеп атат. Мен айыл башчымын, башка. Иштебейт атат. Ким неме кылат? Бул берде жашабайт өзүчү. Бул кишинин биздин сууга тиешеси да жок да. Бирок иштеп атат суу. Суу иштеп атат. Мен күнү саат 5тен 7ге чейин агат. Анан бул киши биздин резервуарга Торгой булактан келип алып кандай неме кылат билбейм. Бирок Баш булак айылынын тургуну Акылай Акимбекова келтирген видео далилдерде баары кашкайып көрдүм турат. Кантөрө Жантөрөев менен жолугуп чыккандан кийин айыл аксакалдары өз нааразычылыктарын билдиришти. Муну тартып атканда мен өзүм айыл жер адиси болгон, элдер болгон, наркы тарап, берки тарап болуп алыбыз барып көрүп, мындай татканда мен өзүм кошо болгонмун. Булар Айткансыз да? Айтканмын дагы, кошо жүргөнмүн дагы. Жер адиси менен баягы немеден государственныйдан неме келип тартып атканда мен айттым, жүрөйүн дебей жүрө бердим. Олар андай чекелеринен бери ояк бияктан Көрүстан бар, олу кошуп тарпты. Көрүстан неме бактын чекесинде дагы жерлер бар да эми канча. Тиешеси жок жерлер бар. Тиешеси жерлерди кошо тартып туруп эле анан кийин мынанча гектар жок 4-5 гектар ашык экенде булар өздөрүн ушундай чечим чыгарып анан кийин акырында биз кой ондой эмес. Урушкан күндөр да болду, жакшы айткан күндөр да болду. Ар бир бизди тоготподу, бизди мукубузду тебелеп, азыр ушул убакта эккен бактарыбыз, көчөттөрүбүз баалыгы куурады, элдин акчалары сууду. Биз Каттаталдык айыл өкмөтүндөгү бир катар көйгөйлөр боюнча так маалымат алуу максатында Кара Суу районунун акими Турузбек Ногоевго кайрылдык. Маалымат иретинде Турузбек Ногоев мурда Жайыл районунун акими болгон. Президенттин ротациялоо жарлыгынын негизинде Кара Суу районуна 2021 жылдын май айында башчы болуп барган. Турузбек Ногоевго Каттаталдык өкмөтүндөгү жерлердин жең ичинен сатылышы жана Торгой булак дыйкан чарбасынын 6 гектар жердин чекке берилип кетүүсү боюнча суроолорду бердик. Азыркы күндө Каттаталдык айыл өкмөтүндөгү Торгой булак боюнча сот процесстери жүрүп атат бул боюнчачы. Эми биздин маалыматыбыз боюнча ал жерде трансформация болуп келген жер.
Торгой булактын дыйкан чарбасынын өкүлдөрү айтып атат, бул жер биздин жер деп атат, ошондуктан сот процесси жүрүп атат. Акыркы чекитти бул жерден эми сот өзүнүн чекитин коет бул жерденчи. Андан тышкары эми ал жердин берилип атканда ар бир айыл өкмөтүндө жер комиссиясы бар атайын. Ушул чек маселесин чече турганда Торгой булак дыйкан чарбасынын өкүлдөрүнүн айтышы боюнча сиздин буйругуңуз менен баягы биринчи ызычы болгондон кийин сиздин буйрук менен ошо берилип кеткен элдерге деп атат. Ошондо буйрук болду белесиздер? эч кандай буйрук болгон эмес андай. Комиссия түзүлгөн да ошондон кийин. Бияктан комиссия жерине барып чыгып караган. Бирок сот менен гана чечилген эле маселе болуп калган ал жердечи. Анан биз ал жерди мисалы тиге бер же буруга бар деп биз айта албайбыз аны. Айыл өкмөт башчысы кагаздары менен көрсөтүп атат, бул биздин жер деп атат да, муниципалдык жер, трансформация болгон. Жерде эле документтер бар турбайбы? Жеке менчик тууралуу, кызыл китептер бар. Ошон үчүн баягы сот процесси болуп атат да. Биз кандай болбосун чындыгына чыгышыбыз керек. Мен райондун акими катары сот процесстерине мен киргише албайм. Акимдин баамында Кара Суу районунда чек маселеси өтө курч турат. Көп жерлерге токтомдор 2000ден 2015-жылдар аралыгы чыгып кеткен, бирок токтом болгону менен жер жок. Чек маселесине көбүнчө бизде азыр токтомдордун чыгып кеткени 2002-жылдан баштап 2015-ке чейин көп токтомдор чыгып кеткен да, чын айткандачы. Туура эмес токтомдор, же бар эле туура? Туура эмес, бул жерде токтом бар, бирок жер жок да. Токтом бар, жер жок. Жер жок да, мисалы. Эми токтомго деле жазылыш керек да, баланча контурдан, баланча менден берилиш керек деп. Жалпы жөн эле токтом чыгып калган да, ошондуктан ушундай маселебиз бар. Аны мен айта албайм, аны үчүн аны териштиришибиз керек да, жеринен чыгыпчы. Эң кызыгы, акимчилик тарабынан быйылкы жылга Кара Суу районунан Катта Талдык айыл өкмөтү мыкты айыл өкмөт сынагына көрсөтүлгөн. Бирок көйгөй чаштан көп Катта Талдык айыл өкмөтүн район боюнча сынакка көрсөтүп жатканына биз чындыгында түшүнгөн жокпуз. Бул республикалык деңгээлдеги сынак тоолуу аймактардын арасында деген конкурска койгонбуз Катта Талдык айыл өкмөтү. Кара Суудан ошо Катта Талдык. Катта Талдык айыл өкмөтүн биз көрсөткөнбүз. Ага эмне себеп көрсөткөнгө критерийлер барбы? Ошол жерде критерий бар, биз кылынып аткан иштер боюнча көрсөтөбүз да. Мисалы мектептердин салынышы боюнча, ошол эле бала бакчалардын салынышы боюнча, ошол жердеги социалдык экономикалык көрсөткүчтөр боюнча. Анан ошонун негизинде бул жанагы тоолуу аймактардын арасындагы айыл өкмөттөрдүн сынагына көрсөтүлгөн бул айыл өкмөт. Анан эгерде мисалы мыйзамсыз иштер болсо, аны тиешелүү органдар ага баа бериш керек да эгерде. Чыркырап чындык издеген Торгой булак дыйкан чарбасынын өкүлдөрү менен биз райондук кадастр мекемесине да баш бактык. Ал жактан Катта Талдык айыл өкмөтүн көзөмөлдөгөн адис Расул Жамшутов менен барлаштык. Анын айтымында жерди өлчөгөндө 36 гектар эмес 48 гектар чыгыптыр. Дал ушул жерден 6 гектар жер трансформацияга берилген. Ал жерге эч кандай тиешеси жок экен. 36 гектар отдельно болот дагы. Бул жерде 6 гектар отдельно болот. 6 гектар 36 гектардын ичине кирбейт. Бул жерде кирбейт деп өздөрү дагы кол коюп келген съемкасы бар. 36 гектарды биз барып ал жерди на место такканыбызда 48 гектар чыккан общийче. Ошонун негизинде анан бул алар туура эмес тартып болсоңор кирип кеткен деп атпайбы? Анан олар бизге кайсы жак жеңсе дагы биз документально карап туруп иш кылабыз да. Силер уже берип койдуңарбы кызыл китеп? Эми ол баягы 36 гектардын ичинен кирбейт атты ал. Кирбейт деп өздөрү башта дагы кол коюп берген, съемкасында өздөрүнө жүрөт. Бул ишти сотто карап атышат. Биз Торгой булак дыйкан чарбасынын мүчөлөрүнүн 5-өөнө кызыл китеп берилип, калганына берилбей жатканын сурадык. Кадастр мекемеси болсо айыл өкмөтүнүн уруксаты жок кызыл китеп бере албай тургандыгын билдирди. Айыл өкмөтү менен кадастр ишти бири-бирине оодарып жатканына күбө болдук. Как жакшы келип калдыңыз да? Сау болуңуз. Ал отурбасызбы? Отур. Келиңиз, как раз сиз керек болот. Келиңиз аксакал жерге. Бар чыкат. Кимдер бар ошону чакырсаңыздар. Мынакей бул кураторуңуздар экен. Ооба. Мына сурап атам да, 5-өөнө эмнеге кызыл китеп бересиңер? Калганын неге бербейсиңер десе, юристтериңер келип карап мурсат берсе биз бере беребиз дейт. Айыл өкмөттөр токтом чыгарып бериш керек да. Сенин токтомдор барбы? Бизге жок. Кандай болот ошону түшүнүңүз? Бул жерде уже мен чыкпагандан кийин автоматически эле болот.
Анан эми Расул укам экөөбүз жакшы илгертен таанышпыз. Бул вопростон мен да стыковать эткем, жашырткан жерибиз жок. Мен ачык айтканмын. Biz bular men burada деле баягы Жаныбек жасаганда берип атканда сотко барайын дегем. Сотко берем деп, до отказа письмо жаз десем, бүт барды бүтүп турго деп. Эмнеге силе 5 өңөр кызыл китеп калгандар эмнеге ала албай атасыздар? Бул кишилер эмнеге ала албай атат? Мына бул киши келип эмнеге ала албай? Эми сен да ачык айта бер. Мен ачык. Бар карап тур. Мына биз алдыкпы? Алгандан кийин биз көтүр калган оформить этпейсиң деп, эгер болсо үстүңөр жазам деп айыл өкмөтү бүт барды ошо буларга ошондой указание берди. Ошондо берди элесизге. Берген, бизсиз бердиңиз. Бизсиз документ кыла албайсың депчи. Катта талдыктан. Айыл өкмөт азыр бармана боюнча айтты. Мен бурсат берген. Мен билбейм деди. Мен жөнөлөккө турат. Мен билбейм деди. Расул укам азыр болгон биз айыл өкмөтү бардык. Мен баягы айткам, сен өзүң какес такая кыл. Сен бир күнөсүн оюнга алма дедим. Азыр көндө мен 17-жыл уруксат бергенмин, эч кандай өзүң кылып, эмне өзүң кылбасаң мага төңтөсөр. Сен айыл биз госэсте бардык. Бүтүрбөсөк айыл өкмөтү запрет этет, үстүн кирип сотко берем деп, ошондой арызданды деп, сен эмес, берки дайыр берки шерти орларама деме кылды. Олар болсо мен кантип кыла алам деп. Эртең мага неприятность кереги жок деди, чечеткендечи. А болсо мен биринчи келип жасаганда баягы аваздар бар эле, Жаныбектер. Келтирип сотко берем деп эмне болду десем, бүтүп турган эмне кыласыз деди. Анан кийин жерди согласен, жерде косактыга бар экен, тем более көк косак. Передатчылык болгон, башкасы. Онду деп анан кийин шарт жазып берген, мен через сот бүтүрөйүн деген. Анан 5 ай өткөндөн кийин буларга неме указание жасаттырып алды. Булар үйүнө барды. Эмне указание? Кантөрө Жантөрөевденби? Ооба. Ошондой указание келди элесизге? Кантөрө Жантөрөевден. Биз ал жерде документ кылыш үчүн бир чоң жерде сөйөмкө алабыз да. Сөйөмкө алганда сөзсүз айыл өкмөтүнүн согласиянын алабыз. Айыл өкмөтүнүн согласияны кылганда, айыл өкмөтү бул жердин согласияны кылбайм, бул жердин постановалары жок. Бул документтин түбү жок деп бизге согласияны бергенбиз. Ошондон биз кыла алган эмеспиз да. Кайсы жылдыр бул? Ошо 2002-де бери. Бул киши көптөн бери жүгүрүп жатат өзү. 15 жыл алдап жүр суд. А сизге айтылганы качан? 1 жыл, 2 жыл мурун, 5 жыл мурун. Жок, мага эмес, менден башкаларга ушундай айтылган да эми. Сага эми айткан, мага эми айткан. Мына киши, кыла албай койгон бу жакта. Мына кишиники карасаңыз, мына. 2 жыл жүрдүк. Бияктан баягы келише албай. Ошол айыл өкмөт уруксат бербеген үчүн ала албай атасыз. Ошол мен айыл өкмөткө кол коюп бербей койгон, биз экөөбүз киргенбизге. Кол коюп бербей койгон, анан келип бияк менен не болсак, булар айыл өкмөт жактан келип атат, бизге уруксат бербей атат деген, ошо боюнча өкмөт бүтпөй калган да. Ошо боюнча атат. Кайсы жылдар кайрылдыңыз? Бул бир 2 жыл, 3 жыл жүрдүңүз да? Азыркы убакта, азыркы күндө болгон айтпайм, мен уруксат берген, бекер айтып, госрегистр турбаса мен эмне кылайын деп актап чыгып кетти. Госрегистрге жооп берген, уруксат берген болсо документтериңизди алып келиң, буңуз. Ол ошо сөз болуп атпайбы, силерди крайний кылып атат. Жок, мисалы айткан айталы биз. Сиз бербеген үчүн элдер кыла албайт десек, мен эмне госрегистр билем да. Мен госрегистрге жооп бере албайм да деди. Өзү документально болсо биз каттата берсин мага эмне деген жооп болду булар, адамдар көп. А ошондон кызык болуп атат да, сиздер эмнеге айыл өкмөткө көз карандысыңарбы, же эмне болуп атат деп ошо түшүнбөй сурап көрдүм. Жер айыл өкмөттүкү болот да, бул тоталдык айыл өкмөттүн жерине кирет да. Анан ошолор менен согласование кылып турат жасайбыз да биз. Анан тигилер айтып атат, булар бак деле ижарага алган, жер биздики деп атат. Ошондойбу? Ушундай бир маселеси бар да өздөрүнүн. Бизге документально кылып келсе, биз жасап беребиз да. Биз кадастр мекемесинин жанынан Катта Талдык айыл өкмөткө караштуу Садырбай айылынын тургуну Карамали Бакиров аксакалды жолуктурдук. Ал биздин иликтөө аркылуу жалпы коомчулукка кайрылып, Катта Талдык айыл өкмөтүнүн башчысы Кантөрө Жантөрөевдин мыйзамсыз иштери боюнча айтып берди. Мен 17-жылдан бери өкмөт башчыбыз Жантөрөев Кантөрөгө мыйзамсыз иштери боюнча кат менен кайрылганмын. Ушуну өз ара чечип коелу деп. Өз ара чечебиз деди, ушул убакка чейин чече албады. Мындай эмне эле? Бу да ошол бир эле айыл, Садырбай айылындагы мыйзамсыз иштери. Аукционду өткөзөт,
50 сотуктан бөлүп бизде жер үлүшү ар бир жаңы 2 сотуктан тийген. 50 сотуктан аукцион өткөзөт, 50 сотуктан налогторду алат, фактически келгенде 38-39 сотуктан жер тиет. Налогду 50 сотуктан алат. Ал кысып уурдап калгандарды кымбат баада жеңишине сатат. Ошол 17-жылы жаздым эле, алыгы күнгө чейин аткарылбайт. Торгой булак дыйкан чарбасынын 6 гектар жерден чекке берилип кетүүсү боюнча чарбанын жетекчиси Женалы Батырбеков Кара Суу райондук прокуратурасына кайрылган. Биз дагы прокуратурага баш багып, иш боюнча маалымат алууга аракет кылдык. Бирок прокуратура өкүлдөрү бири-бирине шылташып жооп берүүдөн качышты. Акыр аягы жаратылуу деле жооп ала алган жокпуз. Ичине уруп калма, 36 гектар жерим, эле. 36 гектар. Катта талдыга. Ооба. Мен бара эмесмин. Ким барам? Бакай алкаякта. Бакай экинчи этаждын аягында турат. Ошол барам. Ошол көрүп барган. Ошол барып ошондо. Биз келгенде деле карап аткан экен. Катта талдык боюнча. Торгой булак. Сиз көрүп барган турбайсызбы? Журналисттербиз да. Ошо информация өп койсоңуз бизге жакшы болот эле. Канцелярия айтсак, Бектурду берсе, Бектур сизди караган дейт да. Бектур жаңы эле сүрсөк сизге жөнөттү да. Сиз карагансызбы? Азыр бул жакта токтоп Сиз карагансызбы? Ошо информация өп коюңуз бизге эмне болуп атат. Ал келгендеги аныкталган боюнча аны сотко беришкен да. Жер маселеси. Жок, сиз арыз келип сиздерге түшкөндө биз түшүндүрүп бергенбиз. Эги ал жер жаңагындай трансформация болуп келип, өкмөттөн берилип аткан жерди айтасызбы? Бизге ушуну айтпайбызбы? Андан кийин чыктык го. Азыр сурап коюн. Биз сурап коюңуз. Сотко кайрылып аткан. Жок, сиз түшүндүрмө бергенде сотко кайрылган эле түшүндүрмө бергенсиз, Ооба. Акыркы ким карап атат ошондо? Сиз билбейсизби? Азыр бул жерден кеңседен сиздерге чоңуңуз тактап берет. Азыр тактап атат. Жок, Бакай деди, Бектур деди. Бектур айтты, мен караган эмесмин деди. Бакай караган деди. Аны Бектур да билбейт, аны кеңседеги кыздар тактап берет азыр сиздерге. Ошол кеңседеги канцелярияда кыздар. Ошо калсак силердин атын айтып атпайбы? Жүрсөңүз өзүңүз айтсаңыз. Андан соң жергиликтүүлөр менен биргеликте президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов менен жолукту. Ал Торгой булактын ишинен кабардар экенин билдирди. 36 гектар жер боюнча мына фактически бул 36 эмес 41 гектар жер болгон. Бул баягы кооператив болуп көп жылдык бак өсүмдүктөрү болгон, бак дарактар көп жылдык. 41 гектар жерди булар пайдаланып жүргөн. Бирок фактически 36 эмеде мыйзамдуу түрдө 36 гектар жер болуп, булардын өздөрүндө дагы госактысында турат. 36 гектар жери бар деген. Анан муну кайра топосъемка кылдырып, архитектура менен, госрегистр менен бардыгын текшерип чыкканда 5 гектар жер ал жерден ашык чыккан. Баягы 36-дан. 36-дан тышкары. 36-дан тышкары. Бул картасы дагы бар, госрегистрде бүт контурлар менен бөлүнүп берилген. Анан 36-дан тышкары чыккан 5 гектар жерди булардан айыл өкмөтү алгандагы трансформацияга берген. Бүгүнкү күндө ал жер трансформацияланган жер. Данияр Жаныкуловдун баамында да катта талдык айыл өкмөтүнүн аракеттери мыйзамдуу жана дыйкан чарбанын 36 гектардан тышкаркы жерлер трансформацияланып чекке берилген. Келиңиздер. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Келиңиздер. Эми сиздерде туура эмес жерден трансформация болуп койгон ошондо сиз айтуучу боюнча. Бул жок. Жана чекке берилген жерлер болуп турат, маселе ошондо көтөрсөңүз, табы туура. Ошол буларга биз башка жерлерде буларды алдап атат да. Биз фактически бар координаттарын коюп көргөндө именно биздин жердин үстүнөн чыгып атат. Кайсынысы? Биздин картанын үстүнөнчү. Эми сиздерде 36 гектар жер өзүңүздөрдө туруп атпайбы бүгүн карта менен? Анан эмне деп атасыздар? Эми ошол 36 гектардын ичинде түшүп атат булар. 5 гектарбы жана трансформация? Андай эмес. Азыр мындай кылалы, сиздердики азыр сотто туруп атат да. Туурабы? Сот качанка коюлду? Азыр 7-8 эле болуп да. Сот чечимин чыгарсын. Соттун чечими чыккандан кийин биз ал жерге териштөө кылабыз. Барып туруп жеринде ошол жанагы госрегистрдин картасы башканын бүт бардыгын алып барып ошол жеринде көрсөтөбүз. Кайсыл жерден кеткен? 36 гектар жер сиздердики кайсыл картада турат, 5 гектар жанагы кеткен жер кайсыл жерде турат. Анан ошонун негизинде чечим чыгат. Азыр мындай да соттун чечими чыгыш керек.
Бүгүн иш сотто тургандан кийин мен дагы губернатор дагы чындыгын айталы, мыйзам ушундай. Президентибиз баш болуп дагы сотко эмеге кийлигише албайт. Анан азыр эми аны баягында эле сүйлөшкөнбүз келгениңиздер, туурабы? Сот бүтсүн, чечим чыкса биз баралы деп. Бизден түз башка карта деп, заблуждать этип, андык болгонун уже далилденип, уже далилдедик. Эгерде соттун чечими ошолордун бүт бардыгы туура эмес түзүлгөн, карта туура эмес эле кеткен деген маселе, жанагы Бишкекте трансформация болгон жер туура эмес эле ошол 36-нын ичинде болгон деген маселе менен соттун чечими чыкса, ал дагы өзүнүн ордуна келет. Мыйзам кандай чечет, ошону менен такталат, бүтөт. А бүгүнкү күндөгү эки жактын тең чындыгы өзүндө турат. Ортодо муну чече турган мыйзамдуу гана жолу соттун чечими. Ошого келелик болду. Биздин журналисттик топ аймактагы карапайым калктын камын ойлоп, алардын чыркыра бийликке жеткире албай жаткан чындыктарын жыйнап, коомчулукка көрсөтүп бердик. Ал эми өзүңүздөр күбө болгондой, бийлик өкүлдөрүнүн, башкача айтканда, айыл өкмөттөн баштап, акими, губернатору, прокуратурасы, мамлекеттик каттоо кызматынын жооптору коендой окшош болду. Азыр болсо, жергиликтүүлөрдүн бул көйгөйлөрү кандай чечилет, бул сотко көз каранды. Тараза ташы кайсыл жакка койот, азырынча белгисиз. Бирок биз Кара Суу районуна караштуу Катта Талдык айылындагы жер талаш маселелерин көзөмөлдөп турабыз. Алдыда кандай жаңылыктар болот, аларды чыгарганга аракет кылабыз. Сиздер менен Стоп Беспредел Кайрат Кенжебаев болду. Саламатта калыңыздар.